урматтуу теле көрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Шайлоо алдындагы үгүт иштери тарталып, эл кооз сөздөргө, жакшы убадаларга көөнү тоюп турган учур. Ал убадаларды угуп гана тим болбостон, жакшылап баам салып, туура тандоо жасоо үчүн мүмкүнчүлүк берилип жатат. Бул жолу да алданып, кийин кайра башкаларды күнөөлөп отуруп калбастан, өзгөрүүгө кадам жасай турган адамдарды тандап алуу биздин өзүбүздүн колубузда. Жалпы шайлоо алдындагы кырдаалды талкуулоо үчүн студиябызга мейманга тарыхчы, журналист жана публицист Кыяс Молдокасымов агайды чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Соңку кездерде шайлоого байланышкан жаңы заманбап макалдарды көп жазып атасыз Facebook баракчаңызга. Аларды окуп кетели. Оозу кыйшык болсо да байлар депутат болушат. Талапкер кезде баары жакшы, жаман депутат кайдан чыгат? Тизмеңде кимдер экенин көрүп, кандай партия экениңди айтып берем деп көп макалдарды жазыптырсыз. Демек сиз да шайлоо процессине кайдыгер эмес болуп мындай көз салып турасыз да, бул жолку үгүт иштеринен кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз? Бул жолку шайлоо бир чети өзгөчөлөнгөн, экинчиси тагдырды чечет турган өзгөчө шайлоо. Үгүт насаат иштеринен мурдакыларга окшоп стадионду кылкылдатып, элге толтуруп, анан ар бир куудул менен артисттерди алдына салып, артына жашырынып барып, элди чогултуп, анан сүйлөй турган жагдай эмес. Азыр көбүнчө социалдык сеттерде, дебаттарда, анан кимдин акылы сүйлөөсү, элди ынандыруусу кандай болот, көбүнчө ошого ылайыктуу болот. Ошон үчүн бул жолу китеп окубаган билимсиздер, сөзгө чоркоктор, ар кандай аталыштарды туура эмес айткандар дебатка чыккандан уялат. Ким чечен болсо, ынандыра сүйлөйт турган болсо, чачырата сүйлөйт турган болсо, Салжан Жигитов айткандай. Ошолор алдыга чыгат дагы, ошолор аркылуу партиянын деңгээли кандай экен, алдыга койгон максаты кандай экени аныкталат. Ушул шайлоочуларга көбүрөөк таасир этет. Эл акча алып, акча менен добушту сатып алуу менен, ушундай бир алдануу жолу менен добуш бергенден, шайлоого катышкандан чарчады. Бүгүн эл жаңы нерсени күтүп атат. Жаңы адамдар, жаңы жүздөр, мамлекетке күйгөн мекенчилдер, мамлекетчилдер келсе, эскилерден жададык, эски депутаттар кантип ошо уялбай биздин алдыбызга келип атат деп, элдин баары эле көпчүлүгү ошол нерсени көбүрөөк айтып атат. Ошон үчүн бул шайлоо өнөктүгүнүн көп өзгөчөлүктөрү бар. Өзүңүз дагы баса белгилеп кеттиңиз, анан бул шайлоодо азыр элдин баарында суроо турат да, акыл жеңеби же акча жеңеби деп. Сиз кандай ойлойсуз? Баары бир деле акча жеңип кетет деген коркунуч жокпу? Эми ошондой коркунуч бар. Себеби мына пандемия элдерди ушунчалык бир мындай эмгектенбеген, мигрант балдарынан акча келбей ал жакта дагы, анан бир топ мындай бир тунжуратып койду. Ошон үчүн акчага зарыккандар дагы бар. Анан ушул шайлоодо аз дагы болсо бир аз акчага иштеп калалы деген дагы бир элдин бир бөлүгү бар. Бирок ошентсе дагы мына пандемия бул акчалуулар дүйнөнү сактап кала албасын, акчалуулар ден соолукту сатып ала албасын, акчалуулар мамлекеттин тагдырын чече албашын. Кыйынчылык мезгилде өз кызыкчылыгында масканы 50 сомдон кийүүчү, коргонуучу кийимдерди андан да кымбат, ар кандай аппараттарды 2 эсе кымбат саткан ошол мамлекеттик чиновниктерден жадагандыгын көргөздү. Себеби мына пандемиянын экинчи коркунучу бар деп мына премьер-министр, өкмөт башчысы да көз ачыктык кылды, мындан да коркунучтуу болот деп. Ошондой коркунучка турук бере алган, ошолорду өз убагында өз орду менен чече алат турган ошо өкмөт калыптана алабы? Же болбосо дагы эле болсо элди ушундай бир ажал оозуна кармап, өздөрү кайдыгер болуп, тендерлерден пайда таап, дагы эле эски адаты менен иштей береби? Эл ушуну ойлонот, ушунун негизинде көпчүлүгү мындай добуш берет. Мурдакы мына өкмөт ушу пандемия мезгилинде өтө алсыздыктан дагы айрымдары наадандыгын көргөзүп койду. Себеби тендерден эл кыйналып атканда ушундай бир пайда табам деп акырында келип президенттин алдында убада берип, биз баарынан даярбыз деп отуруп, даяр эместигин көргөздү. Натыйжада көп адамдардан ажырап калдык.
Мына сиз өзүңүз Facebook баракчаңызга жазыптырсыз, 4-октябрда 3-чү революция болушун каалайм деп. Ал кандай революция? Анан эл азыр эл ушуга даяр деп ишенесизби? Элди бир ай даярдаса болот дагы эле. Алдабай, кулактарына жанакындай лапша илбей, эгерде элге мындай туура маалыматтарды берип, туура айтса, эл бир ай ичинде деле көп бир өзгөрүүгө дуушар болот. Эми албетте 5 жылдан бери эл ушул күндү күткү. Мурдагыдай эле ушул депутаттардын акчасын алып, азын-оолак маселебизди чечип алалы деп ошондой да үмүттөнгөндөр бар. Бирок бизде мамлекет өзгөчө бир кыйын абалга келип калды. Эскилер мурдагыдай башкара албай калышты. Эскилер акчалуулар мурдагыдай өлкөнүн тагдырын чече албасына эл көзү жетип калды. Ошон үчүн эл дайым эле көчөгө чыгып, каршылык көргөзбөй, ошол 3-чү революцияны өздөрүнүн добушун туура берип, туура ушул талапкерлерди туура ажырата билсе, бул биз үчүн 3-чү революция болот. Жан дүйнөсү менен ушундай бир өлкөнү өзгөртөлү деген бир ниет менен эгерде добушун берсе, мына Раматылык Чубак ажы деле айтпадыбы? Бул добуштарды сатып акча алуу арам деп. Арамдык бул ар бир адамдын 7-чи муунуна чейин өзгөчө коштоп жүрө турган өтө бир коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн арамдыктан коркуп, адал бир аракет кылса, бул шайлоодо адалдык жеңсе, акча эмес, акыл жеңсе, албетте бул өлкө үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн өтө бир жакшы жол ачып берет болчу. Себеби мамлекет бүгүн тышкы карыздан, ички экономикалык ушундай бир өтө артта калуудан, анын үстүнө мына пандемия көп жакшы нерселердин көбүн мындай бир башка жолго салгандай болду. Эгерде ушу пандемия мамлекетти, адамдарды өзгөртпөсө, ошол ички дүйнөсү өзгөрүп, революциялык жол менен добуш берүү менен ошол жаңы бир талапкерлерди тандап, жакшы бир депутаттарды тандап албаса, анда мурдакы эле абалында калат дагы. Эгерде премьер-министр айткандай экинчи бир толкун, пандемиянын толкуну келсе, андай акча менен келген депутаттар элди сактай да калбайт. Ошо акча менен келген депутаттар курган өкмөт элге бир жакшылык иш кылбайт. Ошон үчүн эл эсине келиш керек. Жан дүйнөсү менен добуш берүү менен ушу 3-чү революцияны жасашын мен күтөт элем, ошого үмүт байлар элем да. Мына биз азыр үгүт иштери башталып, баары бир укмуштай убадаларды берип атышат. Кээ бирлерин карасаң 5 жыл мурунку эле убадаларындагы кайра эле ошону кайталап атышат. Ошол кезде аткара албаган, ошол кезде ошолор деле шайланып келип, бирок аткара албаган убадасын кайра деле түртүп атышат да, алдыга жылдырып. Анан мыктынын мыктысын тандап алуу үчүн эл ошо эмнеге көңүл буруш керек? Программасынабы же ошол партиянын курамындагы талапкерлердин тизмесинеби? Эл кайра эле ошол тизмени караш керек. Тизмеге кимдер келди? Мына буга чейин 5 жыл бою элди алдап, ага чейин короткон акчасын ошо элдин ушулай битин сыгып, мамлекеттин ушундай бир казынасын кайра ушу тендердик жол менен, башка жолдор менен ушундай бир короткон акчасын толуктап алган ошол депутаттарга береби? Же болбосо жаңы өң, жаңы жүз таза ушул инсандарга, таза бир талапкерлерге береби? Мына ушул жана тизмеден эле караш керек. Тизмеден эле көрүнүп калды. Көпчүлүгү кимдерге таянганын, алдына кимдерди коюп, артында кимдер акмалап тургандыгын. Мына ушундай эле эл мындай көрөгөч. Кыргыз эли өтө көрөгөч. Ошон үчүн ушул тизмени жакшылап караса, ушул тизменин өзүнөн көп нерсени түшүнсө болот. Мурда 5 жыл бою алдап келгенди, өтө оор кыйынчылыктарда элди ушундай бир оор абалга калтырып койгон депутаттарды, болгондо дагы жанакы каникулга чыгып кетип, болгондо дагы жанакындай бир жараксыз мыйзамдарды кабыл алып, ушундай бир оор абалга калтырып койгондорду кайра шайлай турган болсо, анда ал элдин шору, мамлекеттин шору. Ошол жагынан эл өзү жыйынтык чыгарат болуш керек. Сиз деле ошо тизмелер менен таанышып чыккан болушуңуз керек. Анан арасында байкап көрсөк, акылдуулар азыраак, мисалы окумуштуулар, мугалимдер азыраак дагы, акчалуулар көбүрөөк экен да.
Албетте, мына пандемия мезгилинде көпчүлүгүбүз түшүндүк. Бизде дарыгерлер менен мугалимдердин баркы өтө сезилди. Ошолорду колдон келишинче ушундай бир жогорку бир катмарга көтөрүп чыксак деген бир мындай тилектер айтылды. Бирок тизме түзүлүп атканда карасак, чын эле катардагы алдыңкы мугалимдер менен ошол дарыгерлер жок. Жаңы медакадемияны 9 жыл окуп, ординатурасы менен кошуп, анан барып ушул дарыгерлик менен алектенип аткан врачтар 4,5 мың 5 мың сом менен иштеп атат. 4,5 мың 5 мың сом менен иштеп атат. Ал эми мугалимдер канча түшүк тартып, келечек муунду тарбиялайбыз деген мугалимдердин айлыгы айдан айга жетпейт. Мына ошондой баягы айлыгы аз, бирок ушунчалык бир келечек үчүн өтө бир баркы билинген мугалимдерди, врачтарды ушул тизмеге талапкер катары дээрлик көпчүлүк партиялар кошкон жок. Себеби алар акчасы жок, байкуштар. Бирок ошолорду дарыгерлер менен мугалимдерди бүгүн күчкө салып, колун бурап, биз айтканды айтпасаң, жасабасаң, иштен кетесиң деп коркутуп, артыңан бир 10-дан 20-дан адамды алып кел деп, ар кандай ушундай бир коркутуп, үркүтүү менен дагы эле болсо мурдагыдай шайлоону өткөрөбүз деп атышат. Бирок бул шайлоодо андай болбойт. Мугалимдер, дарыгерлер булар дагы намыска келишти. Мурдагыдай алданбайт. Ошон үчүн бул мына 100 мың мугалим, бир 40-50 мың 60-тай дарыгер, алардын ар бир үй бүлөсүнөн алганда эле булар чоң бир эки партияны шайлоодон өткөрө турган чоң күчкө ээ. Мына ошон үчүн тизмеге кирбей калгандар дагы эле болсо акчага алданбай, ар кандай коркутуу үркүтүүлөргө алданбай, элди туура жолго салыш керек. Себеби ар бир айылда мындай алар интеллигенциянын өкүлү болуп эсептелет. Алардын айткан сөзү менен көпчүлүгү мындай эсептешет. Ошон үчүн мугалимдер менен дарыгерлер бул жолу алданбай, бир туура жолго барыш керек. Ушундай бир тизмени карап туруп, жаңы өң, жаңы жүз, буга чейинки жасаган иштерин таразалап туруп, элди алдабаган, акчага сатып албаган, чыныгы жаңы муундун өкүлдөрүн шайласа жаңылышпайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болуп жатасыздар. Бул көрсөтүүбүз ошондой эле Facebook жана YouTube баракчаларыбызда дагы көрсөтүлүп атат, түз байланыш аркылуу. Сиздерден телефон чалуулар келип атат менин номериме. Бирок сиздер түз байланышка чыгуу үчүн 0312 59 04 25 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Ал эми WhatsApp номерибизге болгону билдирүү жөнөтүп аласыз. Билдирүүлөрдөн дагы азыр бизге келиптир, ошолордон окуй кетейин. Карабалта шаарынан Амантур жазып атат. Сиз дагы кыргыздын билимдүү адамысыз, эмнеге элекүлүү болууга аракет кылбайсыз? Же элдин жүгүн көтөрүүдөн коркосузбу деп жазыптыр. Мен кече өзүмүн ушул Facebook баракчама жаздым. Бул баягы кыргызга көрүнүштүү нерсе. Ушул Шекер айылынан чыккан бир адам Чыңгыз Айтматовго ушинтип айттыр. Чыңгыз Айтматов биздин айылга эмне кылып коюптур деп. Ансыңарындай биз интеллигенция өз айылыбызга, районубузга чын эле барып туруп көпүрө салып бере алган жокпуз, суу чыгарып бере алган жокпуз, медициналык аппараттарды алып барып бере алган жокпуз. Себеби биз ушундай маянага жашаган интеллигенциянын өкүлүбүз, акылыбыз бар, бирок акчабыз жок. Ошон үчүн мурдакы шайлоого барып көрдүм. Мурдакы шайлоого барганда элди кыдырдым. Элди жакшы билип калдым. Ошондон кийин бул жолку шайлоого барышым бекер эле дедим. Бирок мен колуман келишинче азыркы шайлоодо дагы, кийинки шайлоодо дагы элди жаңылбоого, сатылбоого, алданбоого чакырганга болгон жаным өрөйм. Себеби азыркы ушу элге барганда эмне кылып бересиң? Эмне кылып бердиң? Куругу канча бересиң? Бул ишти бүтүрүп бере аласың деген суроолорду коет. Мен алардын бирин да жасап бере албайм. Ушул келечекте ушу элди акылга, бир жан дүйнөсүн өзгөрткөнгө, алданбаганга, туура жолго түшкөнгө
Кыргыздын байыркы тарыхы эч качан материалдык байлыкка алданбай, руханий байлыкты, чындыкты, асылдыкты, ыйманды, намысты бекем тутарын мен ар дайым ушу шайлоо учурунда дагы, мурда дагы, кийин дагы мына ушул боюнча керек болсо элди кыдырганга даярмын. Азыркы талапкерлер 5 жылда бир барса, мен керек болсо ар бир айда, ар бир күндө элге барууга даярмын. Мына ушул жагынан колдон келген өзүбүздүн интеллигенциялык ушул өзүбүздү коомду өзгөрткөнгө колдон келген агартуучулук ишибизди жасайбыз. Балким бул депутаттыктан дагы жогору турар. Ошо сиз жаңы эле айтып өттүңүз, чындыгында эле талапкерлерди көрүп алып, бул биздин айылга эмне кылып койду эле, же бул бизге эмне жумуш жасап берип койду эле деп анан мурдагыдай эле трактор бергендерди, же болбосо жанагындай суу чыгарып бергендерди шайлайбыз деп эл ошондойго көнүп калыптыр да. Бул негизи туура эле мамилеби ушундай талапкерлерге? Эми бул дагы эл айласыздан болуп атат. Себеби ошол депутаттар келип мамлекеттин тагдырын чечет дагы, тагдырын чечип атканда элдин ошондой кызыкчылыгын 5 жыл бою чечпей, ошол мамлекеттик каражатты бөлүштүргөндө булар башка кызыкчылыкта караштырып атат. Ошол маселени мамлекеттин каражатын, казнадагы каражат менен эле көп маселени чечсе болот. А депутаттын негизги вазифасы ал айылдарга барып суу чыгарып берүү, ар кандай комбайндарды алып берүү, же болбосо көпүрө салып берүүдө турбайт. Депутаттардын негизги вазифасы мамлекеттин тагдырын чечет турган туура өз кызыкчылыгында эмес, же болбосо батыштын кызыкчылыгында эмес, мамлекеттин кызыкчылыгындагы ушул батыштан көчүрүп алган мыйзамдарды эмес, атын өзгөртпөй, кээде ошол мамлекеттин аты жазылган мыйзамдарды сунуш кылып атпайбы? Кыргыз элинин тарыхын өзөгүн түзгөн, салтын, адатын, тарыхын негизинде алынган туура мыйзамдарды жазып берүү бул депутаттардын негизги вазифасы. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө депутаттардын чыныгы вазифасы кандай экендигин түшүнбөй атабыз. Келечекте булардын баардыгын түшүнгөн мезгилдерде элдер ошондой талап кое албай калат. Себеби биз мыйзамды жакшылап өзгөртсөк, анан депутаттар ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөл кылса, мамлекет тез эле оңолуп кетет. А бизде андай эмес, туура эмес мыйзамдарды, ар жактан уурдалган мыйзамдарды, батыш таңуулаган мыйзамдарды биз элге ушундай кылып туруп алып барып элге кабыл алып беребиз. Ал мыйзам Кыргызстанда иштебей атат. Депутат деген билимдүү, илимдүү мыйзамдарды, укуктарды жакшы билген ошондой бир топ болуш керек, күчтүү мамлекеттин тагдырын чечкен топ болуш керек. Ошондо гана мамлекет туура жолго түшөт. Белгилүү эле саясатчылардын бири партия бул бизнес деп ачык эле айтканы азыр эл арасында лакап болуп айтылып жүрөт. Ошо партиялык түзүлүштүн мүчүлүштүктөрү ушул окшойт да. Алдыңкы тизмелери мисалы акчага сатылып, олигархтардын келишине шарт түзүлүп атпайбы? Анан айрымдар партиялык система бизге болбойт экен, жарашпайт экен деген да пикирлерди жаралышына ушул түрткү болуп атат. Сиздин пикириңиз кандай? Эми түпкүлүгүндө партиялык тизме, партиялар эгерде күчтүү идеологиялык негизге түзүлгөн, дайыма элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын идеялар аркылуу, жаңы мыйзамдар аркылуу, идеология аркылуу эгерде ошондой атаандашып, ошондой бир күчтүү мамлекетти түзгөн, күчтүү бир идеологиясы күчтүү мамлекеттер болсо, бул негизинен тарыхта өзүн өзү актаган. Ал эми биз Кыргызстанда биз күтпөгөндөй нерселер болуп атат. Себеби мына ушул тарыхы бар өзгөчөлөнгөн партиялар саналуу эле. Шайлоонун алдында ушунчалык бир тездик менен бир партияны түзө коюшуп, бир акционерди коом кылып, ошол жерге акчалуулар келип акчасын чыгарып, аны эптеп шайлоодо жеңүүгө аракет кылган бир олигархиялык топтун бир мындай бир курамы болуп калды да партиячы. А партия негизинде мындай принцибинде мындай болбош керек болчу. Ошон үчүн бул партия эч кандай идеясы да жок, идеологиясы да жок. Болгон бир идеясы шайлоо учурунда элди алдоо. Черчиллдин бир жакшы айтканы бар. Бул саясатчылар, депутаттар кийинки шайлоонун камын көрүшөт, ошого жоготкон акчасын кайра топтоп, анан кайра ошол акча менен шайлоого барышат деген мааниде айтканда, ал эми чыныгы мамлекетчилдер мамлекеттин тагдыры үчүн аракет кылышат дейт. А бизде мамлекеттин тагдыры үчүн аракет кылгандар өтө аз болуп атат. Ошон үчүн биз мамлекетибиз
ушундай абал келип атат. Ошон үчүн азыркы баягы партиянын идеологиясы жок. Анан ушундай бир бизнес катары көрүп, шайлоо мезгилинде эбегейсиз акчаларды чогултуп алып, ошондон үнөмдөп, кийинки шайлоого чейин ошол акча менен баягы чээнге кирип алып, аюу колун шимирип жаткандай шимирип, кийинки шайлоого чейин ошондой бир акча топтоп алайын деген партиялар дагы бар. Партияны бир чоң бизнеске айландырам келечекте деп өз убагында айткан лидерлер бар. Чын эле партиялык бул түзүм көбүнчө бизнеске айланып кетет. Ошол мамлекеттин тагдырынан бизнести өйдө коюу, бул партиялардын Кыргызстанда 250 партиянын түзүлүшү, шайлоого мына 40тан ашык шайлоо партия барып, 44 партия. Анын ичинен 15 партиянын аралашып аткандыгы мына ошону көргөзүп атат да. Ошон үчүн партияны бул бизнес катары көрбөй, мамлекеттин тагдыр катары көргөндө гана бизде башкачараак болмок. Бирок мына азыр биздин мыйзамдарыбыз дагы ошол олигархтардын келишине шарт түзүп койгондой да, мисалы 5 миллион күрөөнү, мисалы эл үчүн иштейм деп, бирок акчасы жок. Сиз айтып аттыңыз го, ошо сыяктуу адамдар келсе, сиз сыяктуу адамдар, алар күрөө төлөгөнгө акчасы жок, кайра эле артта калып калып атпайбы? Албетте, азыр демек ошо күрөөнү азайтыш керекпи, кандай кылыш керек? Көпчүлүк партиялар ушул күрөө маселесинен дагы аксап атат. Себеби жалаң мугалимдер менен врачтардан турган бир партия түзөлдү деп элестетели. Анан ошо мугалимдер менен дарыгерлер кайсы акчасы менен 5 миллион сомду топтой алышат. Ошон үчүн мындай дээрлик 20% гана, 15% гана кыргыз жарандары ошол партияга мүчө же шайлоодо ушул партиянын баягы кызыкчылыгында иш кылышат дагы, дээрлик бир 80% жаран ушул чыныгы партиялык тизмени, партияга дагы киришти каалабайт, алардын укуктары шайлоого катышууга укуктары өтө чектелип калган. Булардын бардыгы ошол баягы партияны бизнес кылам деген мыйзамды жазган партиянын лидерлеринин элге жасаган кыянаттыгы, мамлекетке жасаган кыянаттыгы. Ошонун жемишин биз көрүп атабыз. Бул жанакы кыйраткыч, бүлдүргүч мыйзам деген мына ушул. Азыр WhatsApp номерибизге дагы суроолор келип атат. Бермет Олжобаева деген айым жазыптыр. Ош шаарынан эл дагы эле партиялардын чайларына барып, биртике акчаларын алып жатышат. Эртең шайлоодон кийин парламент начар деп күнөөлөгөнгө укугубуз барбы дейт. Эгерде дагы эле болсо ушул баягы кыргынга кабылгандай пандемиянын учурунда кыргынга кабылгандай кырылып, ушунчалык бир оорунун оор азабын тартып, ошол мезгилде элге кам көрбөй өз эс алуусуна чыгып кеткен эски депутаттардын чайын ичип, акчасын алып, анан дагы эле болсо ошол шайлоодо ошолорго добуш берсе, ал ошо өзүңөрдөн элдин шоору, шайлоочулардын шоору. Анда биздин мамлекетибиз дагы эле болсо оңолбойт, мамлекетибиз дагы эле болсо туңгуюктан чыкпайт. Ошон үчүн ушул акчага алданбайлы, сатылбайлы, эң башкысы акчаны, арам акчаны алуу бул арамчылык. Буну Раматылык Чубак улам баса айткан. YouTube'дан анын сөздөрүн уксаңар болот. Ошон үчүн арамдыкка барбайлы, бир адалдыкка чакырар элем көпчүлүктү. Шаршен аттуу адам жазыптыр, Кара Буура районунан дейт. Жаштар келсин деп жатасыз. Бирок ошол жаштарды бетине кармап, баягы эле 30 жылдан бери саясаттан кетпегендер, паракорлор, оозу менен орогоргондор келип жатпайбы? Жаштар алардын колунда курал болуп калды. Анан кантип жаштарга ишенебиз деген суроо экен. Эми тизмени карасаңыздар, чын эле кээ бир жанакындай партиялар, партиянын лидерлери өздөрү элге барганда ушунчалык элдин жек көрүүсүнө кабыларын билип, алдына кичине бир батыз сүйлөп койгон, бир аз мындай бир популисттик мүнөздөгү, же болбосо ушундай бир элге сүйкүмдүү көрүнгөн жаштарды алдыга койду дагы, артында дагы эле болсо жанакындай акчалуулар шыкалып толуп алышкан. Айрым бир партияларды карап көргүлө. Арасында мына бар. Аны өзүңөр анализ кылгыла. Мен азыр айтсам, ушул үгүт насаат иштерине мындай аралашып калган болобуз. Ал БШК тарабынан мындай тыюу салынган. Ошон үчүн ар бир тизмени карасаңыздар, алдында дагы, артында дагы жанакындай бир жашынып,
алдыдагы жана жаштарга жашынып, жанакындай бир акчалуулары жок бир тизмени карасаңар өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Айрым партиялар бирок тизмелерин алгачкы эле 20 кишини коюп коюптур дагы, калганын жашыруун сактап атат ушул кезге чейин. Мунун себеби эмнеде? Эми азыр мына БШКнын эгерде сайтына кирсек, ошол жерде бүтүндөй тизме чыкты. Айрым бир сайттарга да чыкты. Ошон үчүн булар акыркы күнгө чейин жашырып келишкен. Бирок баары бир мына БШКнын сайтында алардын баардыгынын тизмеси чыкты. Аны ошо тизме менен жакшылап мындайынан таанышып чыкса болот. Ошондо эле партиянын жүзү кандай экени көрүнүп калат. Ошон үчүн анда карап ага да алданбашыбыз керек да. Сиз өзүңүз айттыңыз эле, окумуштуулардын, билимдүүлөрдүн кадыры кетип атат депчи. Анан буга ошолор окумуштуулар өзлөрү күнөөлүүбү, коомбу же жана биз айтып өткөн партиялык түзүлүштү да күнөөлөсөк болобу? Бир чети коом ошондой бир абалга калып калганга, окумуштуулар, интеллигенциянын өкүлдөрү да күнөөлүү. Себеби интеллигенция чачкын болуп, ар бир бийликтин учурунда өздөрүнүн оюн түз айта албай, көбүнчө жалтактап, коркок, чоркок болуп, анан акырында ушундай бир коомду калыптандырганга интеллигенция дагы ушундай баалуулуктардын алмашып, акылдын эмес акчалуулардын арааны жүргөнүнө, эгерде интеллигенция күчтүү топ болуп, улуттук элита күчтүү бир коомдук пикирди жараткан, коомдун бир тагдырын чечкен, керек болсо депутаттар, керек болсо ушул аткаруу бийлигинин өкүлдөрү бүт бардыгы эсептешкен чоң күчкө ээ болгондо коом мынчалык абалга барган эмес. Ошон үчүн интеллигенция биз өзүбүз да калсыз болуп атабыз. Өзүбүздүн оюбузду түз айтып, ушундай бир элди алданбоого, элди түз жолго салууга биз интеллигенция чын эле алсыз болуп атабыз. Интеллигенциянын башы биригип, бир чоң бир улуттук элитага айланганда, саясий элита биздин алдыбызда кызмат кылат болчу. Ал эми азыр ачыгын айтыш керек, көпчүлүк учурда ошол жанакындай бир китеп окуй албаган, сабаты жакшы ачылбаган саясий элитанын алдында интеллигенция кор болуп, алардын алдында айласы жок, жүгүргөн бир жүгүрүккө айланып калып аткан учурлар да бар. Ошон үчүн жалпы интеллигенциянын алдынан ушундай коомду ушундай бир абалга алып келгенге ушул жалпы элден, коомчулуктан кечирим суроого дагы даярбыз да. Мына бул жолку шайлоонун алды соттошуулар менен дагы өзгөчөлөнүп атат да. Буга чейинки шайлоолор мынчалык соттошуп, мынчалык наразылыктар менен коштолчу эмес, үгүт иштери. Ушуга кандай баа бересиз? Борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгү кандай туура эле жүргүзүлүп жатабы? Эми борбордук шайлоо комиссиясы ушул өздөрүнүн мындай бир укук макамына жараша, полномочиясына жараша мындай бир эрежени, тартипти катуу сактоого аракет кылып да көрүп атышат. Чындыгында бул партиялар мына 5 жыл бою эгерде чындап даярданса, алар өздөрүнүн документин эч кынтыксыз өз учурунда, өз мөөнөтүндө тапшырат болчу. Анан алар баягы өздөрү кетирилген кемчилдикти догурунуп, анан сотторго барып, сот аркылуу көп маселени чечкиси келип атат. Соттор ачыгын айтыш керек, бүгүн кичине бир колдоруна тыйын карматып койсо, соттор маймылды деле жашынакай кылып туруп бир китеп окуй алат, бул сабаттуу деген чечимин чыгарып бере алат. Ал эми бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, кээде сот өзгөчө шайлоо учурунда мындай бир адилетсиздиктен улам элдин нааразычылыгы өтө күчөйт. Ошол эле учурда кээ бир партияларга өтө катаал бир талаптар коюлуп атат. Чындыгында мына съезде бекитилген тизме менен съезден кийинки тизмени жакшылап бир анализге алса, бул жерде өтө чоң бир айырмачылык ар бир партиядан чыгат. Ошон үчүн бардык партияга текши мамиле кылыш керек. Бул дагы элдин нааразычылыгын чыгарып атат. Бул барып шайлоодон кийин бул нааразычылык өтө күчөп кетсе, анын үстүнө буну күчөтө турган сырткы дагы ички күчтөр дагы ушундай көп. Президент өзү деле эскертип атат. Шайлоодо жеңилип калгандар ууду чыгарабыз деп аракет кылышат. Ошого барбайлы деп чакырып атат. Бирок ошолордун бардыгын ууду болуп, элдик нааразычылыктар күчөбөгөн үчүн БШКдагы, соттордогу мындай бир бекем туруп, мыйзамга баш ийип, адилеттүү туруп бериш керек. Анан партиялар дагы өздөрүнүн жоопкерчилигин так анык сезиш керек. Өздөрү дагы кынтыксыз
ушундай бир аракеттер жасаш керек. Эми албетте алдыда дагы көп нерселер болот. Элди мына шайлоо өнөктүгү башталганга чейин эле элди сатып алууга аракет жасагандар мына социалдык сеттерге деле чыкты. Ошондон али жыйынтык чыга элек. Дагы эле болсо ошо элди сатып алууга аракет кылгандар боюнча дагы эле көп маалыматтар түшөт. Ошону сот деле БШК деле ушундай бир адилеттүү чечүүгө чамасы жетеби? Ушул дагы маселе болуп атат. Анан ошо акыркы мына мыйзамдагы жакшы мыйзам болду. Акча берген дагы, акча алган тараптагы ушул кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мына ушулардын баардыгын эгерде мыйзамдык базада президент катуу талап койду. Ар кандай форма 2 дегенди токтоткула, карагыла деди. Сатып алууга ушундай адилетсиз шайлоого бөгөт койгула деп атат. Бирок президенттин айтканын көпчүлүгү, мына өзгөчө укук коргоо органдары, көпчүлүгү аткаруу бийлиги президенттин айтканына кулак салбай, тоотпой, ушундай бир коомду бир ажырымын күчөтүп, нааразычылыкты күчөтүүбөйбү деген бир кооптонуу бар да азыр. Тилек Сейитов аттуу жаран жазыптыр Бишкек шаарынан. Соц тармактарда жеке аккаунттар аркылуу партияларды, лидерлер, талапкерлер бирин-бири каралап жатат. Кимисине ишенебиз? Сиз журналист, эксперт катары кандай анализ бересиз деген суроо экен. Албетте бул шайлоодо бири-бирин каралоо, жалган ушактарды таратуу өтө күчтүү жүрөт. Көпчүлүк партиялар биргелешип шайлоодо бири-бирибизди жамандабайлы, ушактабайлы, кара пиарды күчөтпөйлү деп бири-бири менен ушундай бир сүйлөшүүгө дагы аракет кылышты. Бирок баары бир ошондой. Себеби сөз түрдө оппозициячыл партиялар бийликчил партиялар менен башка бир партияларды болушунча сындайт. Ошол аркылуу элге көбүрөөк жагынгысы келет, эл ошолордун сөзүн угуп добуш берсин деген аракеттерди жасайт. Чыныгы өзүнүн программасын бул жерде экинчи планга жылдырат. Ошон үчүн азыр өтө бир каралоо, өтө бир ушундай бир чагымчылдык аракеттер өтө күчтүү. Анын үстүнө мына социалдык сеттерде ушундай бир ашкере чагымчылдыкка тыюу салган мыйзамды даярдап, ошону кабыл алалы деген демилге чыгып, парламентте да кабыл алынган, бирок ал тилекке каршы бүгүнкү күндө өз күчүн көргөзө элек, күчкө кире элек. Бул шайлоо ушунчалык каралоо, ушунчалык бир жалган нерселерди, ушактарды айтуу менен, жанагы фейктер ошол менен акчага иштеп алууга да аракет кылат. Ар бир партиянын штабында ар бир партия ошондой бир фейктерге акча төлөп отургузуп коюшкан. Алар ошол менен шайлоо бүткүчөктү аракеттенет, бул турган иш. Ошон үчүн жалган менен чындыкты ажыратуу ар бир адамдын, шайлоочунун өзүнүн жүрөгүндө, көкүрөгүндө. Көрсөтүүбүздүн башында ошо революция, 3-чү революция болушун каалайм деген оюңузду айрымдар башкача түшүнүп алыптыр. Ошондуктан дагы бир жолу түшүндүрүп кетсеңиз, айрымдар жазып атат, революциянын кереги жок, эл жабыркайт дегендей кылыпчы. Кандай революция керек, дагы түшүндүрүп койсоңуз. Биз 2 жолу элди жабыркаган революцияны башыбыздан кечирдик. Эми бизге жан дүйнөбүзгө, көкүрөгүбүздө, жүрөгүбүздө революция болуш керек. Biz эгерде дагы эле болсо алданып, сатылып, добушту берсек, бул деген мурдакыдай эле көрүнүш. Биз көчөгө чыкпай, алданбай, сатылбай, жүрөгүбүз менен, жан дүйнөбүз менен мамлекетке күйүп, ушул добуш берүү менен революцияны жасасак, көчөгө чыкпай, кан төкпөй, анда биз партиянын дагы, акчалууларды да эсине келтирет болчубуз. Акчага караганда акыл, намыс, ыйман жогору экендигин биз көргөзөт элек. Бул 2 жолку революциядан дагы эң жогорку революция деп эсептейм. Ошон үчүн бул тазалыктын, жан дүйнөнүн, чындыктын, ыймандын, намыстын революциясын жасап, бир ошондой бир партияларды бир оозун ачтырып, мындан ары эл менен эсептеше турган абалга жеткирсек, мына ошол биз үчүн чоң революция. Мен ошондой революцияга чакырат элем баардыгыңыздарды 4-октябрда.
дагы бир Анипа аттуу айым суроо бериптир. 0401 менен аяктаган абоненттин ээси экен. Саламатсыздарбы? Биздин балдарыбыздын келечеги эмне болот? Эски депутаттар тойгондур, эми жаштарга жол берсе жакшы болмок эле. Менин угушумча шайланып бүттү кээ бир партиялар дейт. Туурабы ушул сөздөр? Жооп берип коюңузчу дейт. Албетте шайланып бүттү. Ошондой аракеттерге барып атат. Акчаларын алып барып туруп элге ушунчалык таратып атат. Форма 2-ни президент айтканга болбойт, дагы эле болсо форма 2-ни ушунчалык баягы күчтөндүрүп атат. Ошон үчүн бул шайлоодо деле акыйкатсыз адилетсиздиктер болот, бирок ошого бөгөт коюу ар бирибизге мындай тиешелүү жоопкерчилик ар бирибизде. Ошон үчүн биз ошондой бир адилетсиздикке каршы турушубуз керек, акчалууларга каршы турушубуз керек. Бул жолу чыныгы баягындай бир мамлекеттин тагдырын ойлонуп туруп, мына пандемия оору кандай абалга келтирди, ошону эстеп туруп, анан жүрөгүбүз менен кеңешип туруп добуш беришибиз керек. Ошондо балким биз ушундай бир жаштарга, жаңы өңдөргө, жаңы жүздөргө добушубузду бере элек. Ошондо биз жеңебиз. Биз мамлекеттин чоң бир жеңиши болот ошондо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүндө көп болдуңуздар. Анда биз Кыяз Молдокасымов тарых илимдеринин кандидаты менен шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүрүшү, жалпы эле шайлоо өнүктүгүнө байланышкан айрым көйгөйлөрдү талкууладык. Кызыктуу эле талкуу болду деп ишенебиз. Ар бир адам өзүнүн жүрөгү менен тандоо кылып, ошо шайлоодо эч акчага сатылбай туура тандоо жасайт деп ишенели. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Сизге болсо терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.